Саламатсыздар болу, урматтуу мугалимдер. Бул сунуш дейсиздерби, кеңеш дейсиңиздерби, өз эркиңер, кандай кабыл аласыңар. Мен ойлойм, эң мыкты, эң билимдүү мугалим жакшы окугандар менен эмес, жалаң артка классты тартып жаткан балдар менен иштешкен мугалимди мен мыкты мугалим деп эсептейм. Жакшы окуган балдар менен гана сабакты бүтүрүп коюп эле биринчи класстан 11-ті бүткүчө мына ошентип башын орткусу келбей сабак өткөн мугалимдер аман эле болуңуздар. Мисалы, мен ойлойм, Кыргызстанды артка тарткандагы мына ошол мектептен башталат. Мектепте мугалим ушунчалык баягы жаман окуган балдар менен иш алып барбайт. Баш орткусу келбейт. Жакшы окуган балдар менен гана суроо жооп болуп, суралып, журналга баа коюлат дагы мына ошентип күн, жыл, ай өтө берет. Жакшы жаман окуган баланы кантип тарбиялаш керек? Билесиздерби ошону? Жаман окуган баланы улам доскага чыгарып, түшүнбөгөн түшүндүрүп, улам, ой сен сонун окуп жаткан турбайсыңбы, ой бат эле үйрөнүп ала турбайсыңбы сенден мындай күтпөдүм эле, алтыным берекем, сенден мыкты жигит чыгат, сенден мыкты ушундай Кыргызстандын келечегине жарамдуу кызсың деп окуучуну өзүнө тартып, болгон мээрими менен артка тарткан балдар, класста артка тартып аткан балдарды ошентип окуткан мугалим, мен ойлойм, бул эң мыкты, билимдүү дагы, кыяматта дагы башын тик көтөргөн мугалим деп эсептейм. Алган маяныңыздарды актап жесеңиздер, улуу урматтуу мугалимдер. Бардыгы эле мугалимде эмес, кээ бирки мугалимдер бар. Доскага жазат, көчүргүлө дейт. Бала эмнеге барат мектепке? Бала коомго аралашыш үчүн жана билим алган үчүн барат. Мен ойлойм, сырткы келбетине, кийимине, ата-энесине карап туруп, баланы окутуп, калган баланы артка тартканыңыздарды жыйнагыла. Мына ошондо